Акыркы айда күндүн ысыгынан эгин талааларында кургаган чөптөрдөн өрт чыккан жагдайлар көп катталууда. Андан тышкары ири кампалар базарларды да тилсиз жоого алдырып койгон жагдайлар арбын. Дегени менен былтыркы жылга салыштырмалуу өрт катталган учурлар 15%га кыскарып, келтирилген чыгымдар такталган. Республикабыз боюнча өрт кырсыгынын саны 2600 өрт кырсыгы катталды. Өрттөн келтирилген материалдык зыяндар болсо 336 миллиондон ашып атат. Ал эми өрт кырсыгынын кесепеттеринен каза болгон адамдарыбыздын саны 31, бирок былтыркыга салыштырмалуу адамдардын ушу кырсыктан өлүмү 13%га аз. Ал эми өрттүн саны болсо 15%га быйылкы жылга аз. Эми бирок мына азыркы жайкы мезгилде өрт кырсыгынын катталгандары дагы өсүп атканы болуп атат. Бул эми баягы билесиздер. Жайкысын ачык аянттарда мына биздин чөп жар жиноо учурларында өрт кырсыктары көп катталып атат. Тилсиз жоого көз ирмемде бир нече аймакты алдырып койбош үчүн сөзсүз түрдө 101 кызматына же 112ге кабарлоо абзел. Ал эми өзгөчө кырдаалдар үнү өрт өчүрүүчүлөргө жетери менен көздөлгөн аймакка барууга ашыгып даяр турушат. Тилсиз жоо учурунда элдин коопсуздугу биринчи орунда, андыктан өрт өчүрүү кызматкерлери жарандар үчүн түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишүүдө. Талаадын ачык аянтта өрт, кургак чөптөр күйүп жаткан жарандар көрүп калган учурларда бул 101 кызматына чалып маалыматты так берүү, жана өрттүн аты жөнүн дарегин так берүүгө абзел. Андан кийин пока өрт өчүрүү кызматы келгиче өстөрүн алдын ала талдын шагып алып, сындырып алып, жайылып кетпөсүнө тоскоол кылып туруш абзел да. Анан өрт өчүрүүчүлөр келгенден кийин уже өрт өчүрүүчүлөр өзүнүн иш аракеттерин алып барат. Кошумчалай кетсек, өрткө каршы түшүндүрүү иш аракеттери республиканын бардык аймактарында да жүргүзүлүүдө. Себеби өрттүн алдын алуу сабактары болбосо, көбүн эсе карапайым жарандар жабыркап калышы толук ыктымал. Нурай Кайратова, Шаршембай Акынбеков, Нурлан Кулыев, СТВ.